Өзгөчө Halloween'ge кош келипсиз дештен мурда Ашкабак өзгөчө бир кыска нуска Halloween'дин тарыхы, эмне үчүн Halloween'ду колдонушат, эмне үчүн муну майрам деп ишенишет, азыркы эң көп пикке чыккан Америка жана башталгыч Европада пайда болгон бул Halloween майрамдары, ошол бул Испанияда пайда болгон. Эң биринчи башталышы Испанияга барып такалат Halloween. Биз мусулмандарга эч кандай тиешеси жок бул майрамдын келип чыгышы. Азыр бизде кафенияларда, кафелерде өзгөчө башка кинолордон, фильмдерден көрүп ишеним пайда болуп жаткандыктан алдын алуу максатында бул нерсени айтууну туура көрдүм. Испанияда келип чыккан Джек. Джек аттуу жигит ар кандай мындай сыйкыр сыяктуу нерселерди кылып, шайтанды алдап, бейишке да тозокко да кире албай калган деген ишенимде болушкан ошол учурда Испанияда адамдар. Ошол ишеним менен Джектин кылган кылыгын кылышат. Джек кандай кылат? Ар кандай сабиз сыяктуу мөмө жемиштерди, ичине ар кандай жарыктарды, шамдарды, бирдекелерди жагып, жарык кылып, что жамандыкты жакшылык кетирсин деген ойдо. Коркунучтууларга коркунуч менен жооп берүү максатында, коркунучтуулар коркунучту жеңсин деген максатында ар кандай коркунучтуу бирдекелерди жасайт да мөмө жемиштерди. Кийин бул Испанияда пайда болуп, Испанияда өнүгүп, испаниялык адамдар Америкага көчүп келишет. Анан Америкада өтө катуу өнүгөт. Өзгөчө күз мезгилинде Ашкабак өтө тез бышат. Анан ичин тазалашка оңой болот. Ар кандай лампочкаларды, светтерди, азыр Ашкабактарды мынтип көз кылып, атайын баш кылып, бардеке кылып коркутуу максатында бирдекелер жасап чыгып атпайбы, туурабы? Ашкабак негизи эң жакшы тамактануучу азыктардын бири. Мен да өтө жакшы көрөм Ашкабакты. Эң арзан, анан эң дамдуу тамактардын бири. Сүткө кошуп шорбосун ичсең болот, мантысын кылсаң болот, самсасын кылсаң болот, айтор айырмасы жок. Ашкабак бар жоктон пайдалуу, эркектик жакка дагы өтө пайдалуу Ашкабак. Анан Америкага келгенден кийин испаниялыктар ошол жерде сабиз жок, башка кымбат, сабиз болсо дагы кымбат, башка мөмөлөр. Анан ишенимин жоготпоо максатында ошол Ашкабактар күз мезгилине дал келет, Halloween майрамына дал келет. Эң көп бышкан, эң арзан болгондуктан Ашкабакты жасай башташат. Азыр эми бул кинематография жаатына кирип кетти. Кинолор, ужас кинолорду, ар кандай коркунучтуу фильмдерди чагылдыруу максатында Halloween майрамы өтө жогорку деңгээлге чыгып кетти. Өтө жогорку деңгээлге көтөрүп койгон нерсе бул кино, фильм болуп калды да. Негизи биз кыргыздар, биз орто азиялыктар билбейт элек Halloween деген нерсени. Качан фильмин көрмөйүнчө. Фильмден кийин Halloween ушундай нерсе бар экен деген түшүнүк пайда болот. Айтайын дегеним бул биздин майрам эмес, биздин ишеним дагы эмес. Ишенип албаш керек. Коркунучтуулар мусулман коркпойт эчтекеден, чочубайт. Анан корко турган заты илахы Аллах. Аллахтан коркот. Башка эч кандай нерселерден коркпойт. Коркунучтар бизге зыян бере албайт. Урматтуу мекендештерим. Тозоктор алып кичине кыса китеп окуп койсоң, өзү ошо коркунуч жетишерлүү болот мусулман адамга. Айтайын дегеним Ашкабак мекендештерим.